Мамлекеттин калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу максаты ишке ашууда. Ушул тапта өлкөнүн бардык аймактарында ипотекалык негизде 60 миңден ашуун батирдин курулушу жүрүп жатат. Ал эми апта ичинде эле Жалал Абадта алгачкы ипотекалык турак жай комплекси пайдаланууга берилип, 600дөн ашык адам жаңы конуштуу болду. Алардын кубанычына өлкө башчысы Садыр Жапаров ортоктош болуп, батирлердин ачкычын тапшырды. Президент мындан ары бардык жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыз кылуу аракеттери күчөтүлөрүн белгиледи. Ал эми көп жылдан бери өз башпаа негине жетпей, шарты келбей жүргөн тургундар мындай мүмкүнчүлүк үчүн өлкө жетекчилигине ыраазычылыгын билдирүүдө. Ыраазычылык билдирбегенде кантсин, алды 10 жыл, арты 5 жылдап батирлеп күн кечирип, өз үйүм болсо деген кыял менен жашап келгендердин максаты ишке ашып отурат. Жалал Абадта менин үйүм программасы менен мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан 15 жерде турак жай комплекстери түшүп жатат. Жалпы 11 миңге жакын батир урулат. Жыл аягына чейин 3 миңге жакын батирдин ачкычтары кезеги менен өз ээлерине тапшырууда пландалган. Жалал Абадта мамлекет курган алгачкы турак жай пайдаланууга берилип, 600дөн ашык жаран үйлүү болду. Алардын кубанычына өлкө башчы Садыр Жапаров ортоктош болуп, батирлердин ачкычын тапшырды. Мамлекет калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында өлкөнүн бардык аймактарында ипотека аркылуу бериле турган 60 миңден ашуун батир курулуп жатат. Мындан ары бардык жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыз кылуу аракеттери күчөтүлөрүн президент Садыр Жапаров белгиледи. Жакынкы мезгилде миңдеген үй бүлө ушул жаңы курулуп жаткан үйлөрдөн батир алып, алар да өз үйлөрүнө ээ болушат. Мынакей Асман Резиденс 1 турак жай комплексинен үйлүү болуп жаткан жердештериңиздердей болуп, сабырдуулук менен кезек күтүп турсаңыздар, сиздер дагы кубанычка бөлөнөсүздөр. Четинен бүткөн үйлөрдү четинен ушинтип тапшырып кете беребиз. Алдыда Сузак айылындагы 240 батирлүү Асман Резиденс 5 жана башка турак жай комплекстери жалпысы 879 батир берилип жатат. Албетте алардагы заманбап шарттар менен жабдылып, жарандарга бардык керектүү инфратүзүмдөр, мектептер, бала бакчалар, оорукана, спорт аянтчалары жана башка маанилүү объектилер жеткиликтүү болот. Бүгүн агыр көөлөрүнүн астанасына аттоого камданып жаткан туугандар, үйлүү болушуңуздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Жаңы конушуңуздар кут болсун. Kut bolsun konuşmalar. Konuşmalar kut bolsun. Qanaqay bal ekan? Erkek mi kız bu? Siz bala o. Qandaysınız? Yaxşı mı? Qancha komnat? 3 komnat. Kim aldı? Siz aldınız? Siz mi? Kaç işteysiz? Biterka Жалал Абадта. Ya. Biterka Жалал Абадта. Жытер. Ha, o da televizyon. Mamleketlik televizyon. Qancha yıl oldu acaba işte? 10 жылдан ашып қалды. 10 yıldan açtı. Bir yıl orada işte. Bir de orada açtı. Ha, da taşıtlık salam. Gelinçeniz var. Qancha balanız var? 5 balamız. 5 bala. Qancha komnat? 3 komnat. Ha, yaxşı. 3 komnat. Yaxşı. Жакты бар. Сулар бар. Жаңы үйдүн босогосун аттап жаткандардын катарын Бурхан Матовдордун үй бүлөсү дагы толуктайт. Мамлекеттик жумушта иштеген жубайлар ак өргөлүү болуп, жалпы туугандар менен кубанып турган чагы. Алар алдын ала төлөмү жок 4% менен 3 бөлмөлүү батирдин ээси болушту. Бул үйдү ушул 12 жылдан бери ушул өзүнүн үйүбүз болсок деп эңсеп күтүп жүргөнбүз. Кудай буйруса бүгүнкү күнгө насип кылган экен ушул. Аябай толкунданып сүйүнүчүбүз койнубуз кабатпай бала чакабыз менен топурап кирип калдык. Ошол биздин ошол өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Ушунчалык жаш үй бүлөлөргө ушундай мамлекеттик иште иштеп жаткан ишчилерге ушундай колдоо көрсөтүп келе атканына аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Өлкөбүз өнүгө берсин, өсө берсин демекчибиз. Кызматыбыз мамлекет үчүн боло берсин. 5 балабыз бар. Келинчегим дагы мамлекеттик кызматкер, агартуу тармагында мугалим болуп иштеп эмгектенип келет. 10 жылдан ашын. Мен өзүм дагы ошо телевидение тармагында 10 жылдан ашын эмгектенип келемин. Биринчи укканда ыйладым ушунчалык
толкунданып. Роза Тураева көптөн күткөн турак жайына жетти. Каарманыбыз 2 баланын энеси. Бүгүнкү күндө Жалал Абадтагы тазалык муниципалдык мекемесинде эмгектенип келет. Ал 1,5 жыл мурда ипотека аркылуу үй алууга кезекке туруп 2 бөлмөлүү батиринин ачкычын алды. Каарманыбыз үчүн эми ижарага батир жалдап жүргөн күндөрү артта калды. Бул жак кухня. Эми жакын арада көчүп келебиз. Бул жерге идиш аяк жуучу немелер, кухонный немелерди орнотобуз. Тияка газ плита, ошо пландаштырып, неме орноштурабыз баары. Шарттары өтө заманбап, өтө сонун. Жашаганга ыңгайлуу, өтө сонун. Ремонттору баары жакшы, даяр, ключ менен да. Биринчи укканда ыйладым ушунчалык толкунданып, ушундай жакшы күндөр келет экен депчи. Бирок ишенет элем, ушундай жакшы күндөр кыйынчылыктын аркасында жакшы күндөрү бар деп ишенет элем. Кудайга шүгүр ушул күн келди. Жалал Абадтагы Асман Резиденс 1 ипотекалык батирлердин ачкычтары ээлерине тапшырылды. Ипотекалык турак жайлар көпчүлүк жарандар үчүн үй алууну жеңилдетип, батир муктаждыгынан арылткан. Мындан улам жаңы конуштуу болгондор өлкө жетекчилигине ыраазычылыгын билдирип жатышат. Мамлекеттик ипотекалык компанияга 2022 жылы күзүндө заявка бергем. Андан кийин 2023 жылдын январь айында одобрение келип, очередке турганмын. Азыр быйыл мына 2025 жылы уже кезегибиз келип, батирлөө болуп калдык. Ошол 4% ченем менен алдык. Биринчи эле сиздин очередиңиз келди, бизге келип анкета толтуруп кетиңиз дегенде эле аябай сүйүндүм. Ишенбей эле келгем, чындан эле келип калдыбы депчи. Ошол сүйүнүп жатабыз. Өзüm тазалыкта жумуш кылам. Постойлар рабочиймин. 5 балам бар. Аллага шүгүр. Үйүбүз Кудайга жаткан экен. Үйлүү жайлуу болот деп. Алла четке какпады. Ушу биздин президентибизге рахмат ушунчалык. Биздин элибизге жеңилдик кылып, ипотека үй берип, элибизди колдоп атат. Рахмат. Шарттарым боюнча үй ала албай, башка ала албай, только ошо квартирада эле болчу. Былтыр бир деле жыл болгон жок. Биздин жаңы директорубуз келип үйгө сунуш кылды бизди. Турдум. Мына быйыл Кудай кааласа үйлүү болдум. Бул жерде ар бир квартирада бирден неме бар экен, стоянка. Бул жетпей калса эми жакшынакай эле чоңго. Жалал Абадка болгон иш сапарынын алкагында президент Сузак районундагы ипотекалык жаңы турак жай комплекстер менен да таанышты. Асман Резиденс 5 турак жай комплексинде 240 батир болсо, Асман Резиденс 6да 370 батирлүү 5 кабаттуу үйлөр курулган. Анда жер астындагы унаа токтотуучу жайы, балдар оюн аянтчасы менен камсыздалып, жашоого керектүү бардык заманбап шарттары бар. Сизге биз көптөн көп ыраазычылыгыбызды билдиребиз Сузак районунун тургундарынын атынан. Баарыбыз үйгө муктаж болгон элдерге ушундай заманбап үйлөрдү куруп, бизди ушундай үй менен камсыз кылдыңыз. Биздин Кыргызстаныбыз өнсүн, өнүксүн. Белгилей кетсек, мурда бул жер тилкелери жеке колдорго мыйзамсыз өтүп кеткени аныкталган. Ал убагында УКМК тарабынан мамлекетке кайтарылып, көп кабаттуу үйлөр курулган. Ипотекалык турак жайлардын курулушу президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүнө алынган. Ошого ак ниеттүүлүк менен аракет кылыш керек да. Ак ниеттүүлүк менен аракет кылып, ошол коюлган тапшырмаларды так аткарыш керек. Эгерде ошондой кылбастан, бул жерде талап тонол же болбосо мамлекеттин акчасы максатсыз пайдалана турган болсо, анда жоопкерчилик катуу болот. Жоопкерчилик дегенде сезиш керек. Мамлекет ушунчалык мүмкүнчүлүк түзүп берип атабы? Демек ошону элдин пайдасына убакытты кетирбей азыр колдонуп калышыбыз керек да. Жалал Абадта Менин үйүм программасы менен мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан 15 жерде турак жай комплекстери түшүп жатат. Жалпы 11 миңге жакын батир курулат. Жыл аягына чейин 3 миңге жакын батирдин ачкычтарын өз ээлерине тапшыруу пландалган. Акылай Карабаева, Күндеми жыйынтык программасы үчүн.